Бүгін Кыргыздын чыган уулдарын бир адамдын бир китеп долбоорунун негиздөөчүсү Бакай Алыбеков жана китепкөй Алатоо долбоорунун негиздөөчүсү Табылды Муратбеков биздин төрүбүздө олтурат. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Рахматбек. Кандайсыздар? Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жана дагы 55 000 китеп деп айтсаңыздар өзгөчө таң калдык. Бул идеянын пайда болушу. Кайдан келди? Эмне болгон идея деген сыяктуу. Долбоордун атасы Бакай жооп берсин. Азыр ошо учурда бир адамдан бир китеп деген долбоор Кыргызстандын 7 дубанда жүрүп атат. Бул боюнча көп сөз кылып жүрөбүз, чындап эле. Бул долбоордун келип чыгышына көптөгөн себептер болгон. Бул баягы коомчулукта китеп окубай калдык, китептен, билимден алыстап кеттик, жалпы коомчулук деген баягы көйгөй бар баарыбызда. Анан эң алгачкы бирден бир себеби мен өзүмдүн окуучу кезимде китеп окубай калганым себеп болду да буга. Тескерисинче. Эмнеге дегенде, убагында биз бала кезибизде мектепте окуп жүргөн курагыбызда китепканалар жабык болот эле, кара култтан турат эле. Анан ошондо баягы кийин студент болуп китептин ушунчалык жашоодо зарылчылыгы бар экенин түшүнгөндөн кийин анан Кыргызстанды бүт кыдырып көрдүк да. Таласка барсаң деле, көлгө барсаң деле, алыскы Баткемби, Нарымбы, бардык жерде ушул китепкананы ала ошондой экен. Ошону өз алдыбызча кантип чечсек болот? Мамлекеттен дагы көңүл бурулбай жатат. Чет элдик фонддорду эбестен өзүбүз кантип көңүл бурсак болот деп көп ойлонуп жүрчүбүз. Бул бир 2-3 жылдап баягы эмеде жүрөктө бышып, анан убагы келип анан чыкты да. Бул идеясы ушундай. Эгерде бир айылда мисалы 1000 адам жашай турган бир айыл болсо, чакан айыл. Ошол жерде бир адамдан бир китеп. Эгерде бир адам бирден гана китеп бере турган болсо, эгерде 1000 адам боло турган болсо, ал жерде демек жаркыраган 1000 китеби бар китепкана пайда болот экен. Аны ар бири өзү эң жакшы деген эл окуй турган китептер салым кошсо, кантип эле өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн айылыбыз үчүн, мекенибиз үчүн, келечегибиз үчүн кантип бирден китеп бере албайбы деген идея менен башталган да. Анан баягы бул идеяны сөз түрдө жардам көрсөтүп, колдоо көрсөткөндөр болду да. Көбүнчөсү ушул идеяны колдогонго ким салым кошту? Бул долбоор мисалы эң алгач Нарын областынын Актал районунун Коштөө деген айылынан өзүбүздүн айылыбыздан баштаган элек, анан эл колдойт. Бул чыныгы элдик долбоор. Көп жерде айтып жүрөбүз, бул чыныгы элдик долбоор. Бул чет элдик фонддон же мамлекеттик эч баягы мекемелерден эмес, бул чыныгы эл тарабынан көтөрүлүп чыккан долбоор, анан эл колдойт. Жөнөкөй карапайым эле. Мисалы биздин айылыбызда баштаганда бир адамдан бир китеп деп баштай турган болсок, ошол эле жерде бир өнүгүү болду. Эмнеге дегенде, бир адам, мисалы Улан Абдыкеримов деген агабыз бар, ошол айылдын колуну. Китепти көп окуган инсан, ал бир адамдан бир китеп эмес, мен ушунчалык китеп үчүн, ушундай билим үчүн болуп аткан болсо, мен колуман келген салым кошом деп, мисалы бир адам 50 000 сом берген учурлар болду да, айыл үчүн. Ошентип азыр Кыргызстанда мындай буюрса бардык дубанда чыгып атат ушундай өзүбүздүн атуулдар. Анан баягы негизи кесибиңиздер боюнча кимсиздер? Кайсыл окуу жайды аяктагансыздар? Сен баштайлы. Силер мен өзүм учурда врач, стоматолог болуп эмгектенем, жеке клиникалардын биринде. Кесибим боюнча врачмын, анан сырткары ушундай коомдук иштерди колубуздан келген эли журтубузга колубуздан келген тараптан кызмат кылып жүрөбүз. Сизге сөз берсек? Мен кесибим боюнча өзүм эл аралык мамилелер боюнча адистиктүм, мындай айтканда дипломат. Бирок учурда иштеп аткан ишибиз ошо билим берүү багытында иш алып баратабыз. Андан сырткары бул кылып аткан иштерибиз коомдук ишибиз да, баягы хобби сыяктуучу. Өзүңүздөрдүн баягы жүрөгүңүздөн аткарам деп максат кылып жүргөн нерселериңиздерди ишке ашырып жүрөсүздөр. Ошондой десек болот. Бул долбоордун алкагында форма дагы бир болуш керекпи? Мисалы сиздердин кийгендер окшош экен да. Дал келиги го дейм. Табитиңиздер окшойт анда, э? Туура эле окшойт. Ушул убакка чейин канча китепкананын ачылышына түрткү болдуңар? Эми буга чейин ошо январь айында башталган, эң алгач январдын 7-синде ушул жылдын башында башталган, анан февралдан баштап уланды. Анан азыр Кыргызстандын 7 дубанда дээрлик азыр 71 айылда ачылыш болду. Ошонун алкагында бир адамдан бир китеп деген долбоор, элибиз жакшы нерсеге суусап турат экен, жакшы китепке, жакшы сөзгө, илимге дегендей. Ошону колдоп отуруп, бүгүнкү күндө 71 китепкана ачылды, 55 000ден ашык китеп жетти. Анын бардыгы баягы окулбай калган китептер эмес, жаңы китептерди, басмакалардан жаңы сыясы ургайлы китептерди дегендей алып атабыз. Анан бул жолдо каражатты ушул бир 14 миллион сомдон тегерегинде каражат базынай нускасы ошого
тетек китептер жетти да. Анан китептердин баягы көпчүлүгү бир гана кыргыз тилиндеби же башка тилдеги дагы китептер барбы же болбосо которулган китептер көбүрөкпү? Кимдин чыгармачылыгына көбүрөөк басым жасайсыңар? Кандай китептерге? Негизи китептерге мындай чектөө койбодук. Мисалы Кыргызстан айталы, сиз өзүңүздүн айылыңызды уюштуруп аткан болсоңуз, айылдаштардан айтор ар кимге айрылып каражат топтойсуз, китеп топтойсуз да. Анан сорттой келгенде эле болгону баягы мамлекеттүүлүккө каршы келбеген кайсы бир сектанын же бир диний уюмдун идеологиясын колдобогон, бирок жалпы баалуулуктарды көздөген китептер болсо эле алып бара беребиз. Анан сатып алганда азыр Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө кыргыз тилинде чыккан китептер да көбөйүп калды. Ошол эле учурда китеп дүкөндөр дагы көбөйдү. Бишкек шаарындагы бардык китепканалар менен китеп дүкөндөр менен иштешип атабыз да. Демек, мына ушул баягы бир гана китеп долбоорун, баягы бир адамдан бир китеп долбоорун гана үстүндө иштебестен, китепкөй ала тоо деп дагы уюштуруп чыктыңыздар. Баягы китептерди бир мындай эл көп чогулган жерлерде чогуу окуп, баягы ушундай иш-чараларды, акцияларды уюштуруп жатасыздар. Бул ошол акция тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Китепкөй ала тоо бул бир адамдан бир китеп долбоорунун уландысы. Биз өзгө миссия катары көргөнбүз. Биринчи бул айылдарга, мисалы китепканаларга китеп жеткизүү болсо, экинчи адамдарды китеп окууга чакыруу да. Жөн эле чогултуп коебуз. Жөн эле чогултуп китепканаларды ачып бербестен эми ошого окутууга өндө болчу. Эмне иш кылабыз деп жүрүп, анан ошол жай ичи келиңиздер анда аянтка чогулуп, башкаларга да үлгү болсун, өзүбүз дагы китеп окуйлу деп ошондон башталган. Башында бир 6-7 мисалы долбоорду уюштуруучулар баштаган болсок, акыры келип бир 150 адамга чейин жетти да. Китепкөй ала тоонун дагы бир максаты ушул болду. Баягы аянтыбыз бул мамлекетибиздин жүзү да. Өзүбүздүн аймактардан кишилер келеби, чет өлкөдөн конокторубуз келеби, айтор аянт аркылуу өтөт да. Анан өтүп келатканда эле баягы митинг, баягы плакаттарды көрсө эле бир аз ыңгайсыз болушат экен мамлекеттин жүзү. Анан бул аянтыбыз пикеттин эмес, китептин аянты болсун деп ушул жерге күн сайын чогулуп кечкисин 6-тан 8ге чейин китеп окуп аттык. Азыр да уланып атат. Анан сүйүндүргөнү биз мисалы 9-июлдан баштаган болсок, ушурга чейин уланып атат. Катышып атканда баягы чет өлкөдөн келгендер аябай көп келишти да. Кайсы бир деңгээлде мамлекетибиздин имиджине дагы иштей алдык. Ошол эле учурда баягы жарандарга мындай түшүнүк бере алдык да. Китеп окуган жаштар бар. Китеп окуган муун бар. Китеп окуса болот бүгүнкү күндө деген чакырыктачы. Анан ошол демилгени Кудайга шүгүр башка региондордагы жакшы колдоп кетишти. Жай ичи, мисалы, китепкөй жайлоо, китепкөй айыл деп айылдарын да уюштурду. Ошондой эле баягы облус борборлорунда мисалы жакында эле китепкөй Нарын деп, Нарын мамлекеттик драма театрында 700 кишинин катышуусунда райондор боюнча бүт баарынан келди. Чоң семинар болду. Ошол иш-чара Жалал Абадта болду. Курманбек стадионунда 2000ден ашык облустун жаштарын адамдар топтолуп, мурда футбол үчүн, мушташ үчүн, концерт үчүн чогулуп келген болсо стадиондо, эми чындап китеп үчүн чогулуп, бир сонун бир мындай жакшы маанай тартылган бир иш-чара болду да. Демек, баягы адамдар ушул китепти окуйбуз деп келген бардык жарандар өзүнүн сүйүктүү китебин көтөрө келет. Сөз. Анан кандайдыр бир иш-чаранын алкагында учурашып, саламдашып, кандай нерселер болот мисалы? Эмне менен коштолот? Китепкөй ала тоонун программасын тыктап турган болсок, жайлап бергенде айтабыз, мисалы, жаныңызга китеп ала келиңиз депчи, 2 китеп ала келиңиз дейбиз. Калуучулар өзлөрүнүн үйдөн окуй турчу китептерин алып келет да, анан бирөөсүн тияка окуп коюшат, аянткачы. Анан ары бери эс алып жүргөндөр, келген коноктор келип, китебин алып кошуп окулат да. Андан сырткары белгилүү инсандар менен мындай жолугушууларды кылып аттык. Бул жаатта ушу негизи эле кылып аткан иштерибизге Маданият, маалымат жана туризм министрлигин баса белгилеп коюшубуз керек. Ошол тармактан, ошол министрликтин колдоосу чоң болду. Баса айтсак, ушу долбоордо мисалы жолугушуулар болду, белгилүү акын жазуучулар менен, бизнесмендер менен, көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер менен ошо министрликтин имаратында семинар түрүндө. Ал эми буюрса мына алдыда кайсыл аймактарда канча китепкана ачылайын деп жатат? Пландар кандай болуп атат? Эми буюрса мындай жакшы, чындап эле жакшы жайылып атат, элибиз колдоп берип атат. Анан мисалы учурда бир Кыргызстан боюнча бир 200 айылда жүрүп атат. Мисалы Лейлик районунда, Алыска Лейлик районунда жалпы 50 айыл бар экен. Ошол 50 айыл бардыгы тең киришип 50 000 китеп топтойбуз деп топтоп атышат. Анан учурда канча 16 000 16 000 чогултуп калдык дейт да. Андан сырткары да сүйүндүргөнү мисалы чет өлкөдөгү биздин мекендештер аябай салым кошуп атышат. Студенттер мисалы Кытайдан келип Лейликтин алыскы Жаштык деген айылына Капыр Мадамилов деген белгилүү агай бар. Ошол агайыбыздын айылына $1000 китеп алып беришти. Андан сырткары азыр Германиядан байланышып атышат. Элибизге ушундай демилген жеткиришибиз керек экен. Америкада, Германияда, Кытайда ошо билимден, китеп окуудан өнүгүптүр депчи. Ошол жандан биз да артта калбасак экен деп азыр
алар да бизди сүйүндүрүп атышат. Биз дагы ан сайын баягы токтолуп калбай чуркаганга аракет кылып атабыз. Анан баягы ошол долбоорлорду ишке ашырып жүргөн учурда баягы сиздерди таасирленткен же болбосо баягы эсте калган окуялар болдубу? Сөзсүз. Ар бир сапар өзүнчө бир окуя, ар бир сапар өзүнчө тарых деп баса билесек тура болот. Анан көп адам сурайт да, мисалы ушунча ишти кылып атасыңар, айылдарга барып атасыңар, убактыңарды бөлүп атасыңар, өз ишиңерден калып атасыңар депчи. Анан силерге акча төлөп береби дегендер көп да. Же болбосо силерди ким каржылайт деген сыяктуу таң калыштуу суроолорду бергендер бар. Анан бир нерсени айтып койсок туурараак болот. Бизди кыймылдаткан мисалы бул Бакай экөөбүз эле эмес, аркабызда турган көп жаштар бар. Келип эле мен айылымды уюштуралы деп кошулуп, ушул ишти уюштуруп аткандар бар. Ошонун баарын кыймылдатып аткан бир нерсе бар, бул бата. Элдин батасы. Биз мисалы башталышында айылдарга китепканага ачканда барганда бар да, аксакалдар отуруп алакан жай болуп, көзүнөн жашын агызып алып, батасын берип атса, биз үчүн ушундай дем күч болду да, мотивация болду мындай айткандачы. Анан ушул ишти баштап коюп, токтотуп кое турган болсок, бул биз чоң жакшы ишти баштап туруп, бирок кайра артка кеткенге барабар экен деп туруп, кээде өз ишибизден калсак да, үйдөн тил уккан да күндөр болот. Болсо да ушул иш уланып атат да буюрса. Мисалы, мен Талас областында жашайм, айылда. Анан кийин эгерде мен айылга кандайдыр бир китепкана ачуу оюмда бар болсо, сиздерге келип кайрылсам мага кандай жол көрсөтөсүздөр, кандай жардам бересиздер? Эмне кылыш керек? Кайсыл айыл кечиресиз? Таласта жайгашкан Кара Бура районунун Грозный айылы. Грозный да. Азыр Таласта силерде биринчи Шекердин жанындагы. Шекердин жанында. Көксай, ошол Грозный, Маймак, Сулуу Маймак. Кара Бурада бир айда ачылды. Жакында бир жаш балдар чуркап, аябай сонун деңгээлде ачылды. Шекер айылынын жанындагы Арча Уулу айылы. Арча Уулу айылы ошол жакта ачылды. Анан азыр Көксайда, Сулуу Маймакта жүрүп атат буюрса. Анан эгерде сиз айылымды уюштурам десеңиз, бир толук түрдө жардам бергенге даярбыз. Мисалы, ар бир региондон болот туруп 100-200 биздин ыктыярчылар бар, ини карындаштарыбыз бар дегендей. Анан эгерде сиз айылымды ачам дей турган болсоңуз, анын шарттары бар, жоболору бар, ошону тааныштырабыз. Андан сырткары жарыяларын жасап беребиз. Мисалы, бул баягы мындай айтылганы менен ичинде баягы эмелер бар, эрежелер көп. Мисалы, кантип чогултуш керек элдин, аларды кантип ынандырыш керек, анан шарттары бар. Аны китепти чогулгандан кийин кантип тапшырыш керек, печатын басыш керек, өткөрүп бериш керек, андан кийинки иш-чаралар деген сыяктуу эрежелер бар. Ошону бергенге даярбыз. Андан сырткары баягы жарыясын жасап, китеп чогултуп, башка жагын баардыгын жардам бергенге даярбыз да. Негизи колуңуздан келет. Буга чейинки мисалдар аябай көп болду. Биринчи курстун өзү кыздарычы айылынан заңгыраган бери сонун китепканаларды ачып коет да. Шарты жөнөкөй эле, баягы сиз кайрылсаңыз биз сизге шарттарды түшүндүрөбүз. Сиз өзүңүздүн командаңызды топтоп туруп эле айылдаштардын бир ынтымагын түзүп туруп, 100 сомдон 200 сомдон, бир китептен 2 китептен деп атып эле бир 1000 китеп менен бир сонун китепкана ачып койсоңуз болот да. Мындай бир Айтор ыктыярчылар да керек экен, ошол айыл да жашаган адамдардын баарынан китеп алып сураганга, Туура. Бул долбоорунда бир өзгөчөлүгүн айтып коеюнбу? Бул баягы Бишкектеги мисалы айылдыктар чогулуп барып эле айылга китепкана ачып койбойт да. Айыл өзү кыймыл дейт да. Долбоордун өзгөчөлүгү ушул болот. Айыл элин, мисалы айыл ынтымагын дагы бекемдеп коюп атат. Мисалы Бакайдын айылы мисалы болтура алат. Нарындын Акталасын Коштөө деген айылы. Долбоор ишке ашкан, долбоордон кийин өзүбүз эл бир нерсе кылсак болот экен го деген түшүнүк келип калды дагы. Аркасынан ичимдик токтотуп коюшту, спорт зал салып коюшту, азыр поле салып коюшту, көчөлөрүн жарык кылып коюшту. Бул мисалы эл аралык уюмдарга грант жазып эмес, же мамлекеттен бир акча күтүп эмес, эл өзү эле айылдык бизнесмендер кылсак болот экен го деген мындай сезим ойгонуп калат экен да. Жакшы нерселерге да таасир көрүнүштүү. Мен көбүн эсе мындай активдүү айылдардан көрөм да. Ал эми пассивдүү деген айылдар бар да. Койчу аны. Болор эт. Жасаса жазапты, өзүнө жазат да, өзү кылбайбы деген сыяктуу айылдар. Андай учурда кандай чыгыш керек? иштеш керек. Өтө иштеш керек го дейм, Эмне кылыш керек? Анын формуласы бар бирок. Формуласы бар. Мисалы бир айылдын атын атап эле коеюн. Бир айылда ачылышта болдук, ошо долбоордун ачылышында. Анан ошол жака барганыбызда мага чалып айтты. Биздин айылыбызга кичине эртерээк келишиңиз керек, эртең менен дейт. Анан эмнеге биз тиякта ачылыш болот, андан кийин барабыз, түштөн кийин барабыз десек. Ушундай ага бизде абал ушундай дейт да. Эмнеге десем, күн ысып кетет дейт да. Күн ысса спорт залга кирсек кантет, маданият үйүнө кирсек кантет десек, маданият үйү жок, спорт зал жок дейт. Бир эле айылда актовый зал жок. Бир эле айылда мектеп бар экен, бир гана кичинекей мектеп бар экен. Анан бактарактарчы десем паркта жок экен, мындайчы. Анан
ошондой абал болду. Анан бирок ошол жерде мындай аябай сүйүнүп чыктык, биз аябай кубанып чыктык. Эмне дегенде бир кыз чуркап, үйлөрдү тыкылдатып, шаардагыларды, бага эжелердин баарына кирип чыгып турушут, айлыбыз артта калабызбы, биздин айлыбыз да алдыда чыгалы деп анан мындайча айтканда баягы уктап жаткан айыл да. Анан ошол жерден анан бирөө намыстанып, мен айылымда баягы спорт зал болбосо, китепкана болбосо, мен дүкөнүмдү бошотуп бергенге даярдым деп жапжаңы 2 бөлмөлүү дүкөнүн бошотуп берди айылдын так ортосунда экен. Анан анын артынан жакшы иш уланды. Мисалы кеттик, анда бир футболный поле салалы деп анан өздөрүнүн ашар кылышып, уже футболный полясын башташыптыр. Мындай кадимкидей бир адамдан бир мешок фасоль да буланып кетти. Таластын бир айылы бирок. Фасоль анан азыр ошо газонуна чуркатышыптыр, кийимчтерин көбүн улантып да. Анан жакшы ошентип башталат да буюрса. Демек түрткү болсо эле бардык нерсе ишке ашырса Бир тамашалуу нерсени айтып коеюн. Чындап бир региондордо жүрүп атат, анан таласта ошо фасоль берип эметип атышат да. Акчасы жок болсо берем болсо да, бир мешоктон, жарым мешоктон фасоль берип, ошону сатып китеп алып атышат. Нарында Жумгалдын бир айылында уюштурушты энелерибиз. Алар чогулуп баштаганда айыл жаштары менден бир козу деп чындап эле болду да. 2 козу берип, анан сатышып, анан китеп алып келишип. Баткенде өрүктөрүн беришет экен, өрүктөрүн берет. Бизге чейин келип атат дейсиң. Жакшы иш үчүн чындап эле жасашыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күндө карасаңыз, кечинде тойкана, ресторандар ашсаңыз, очередь менен жок дегенде бир жарым миллион тегеренденеби да. Эмне үчүн бир китепкана үчүн бир 100 сом, 2000 сомду же 10 000 сомду бере албайбыз? Мисалы көп көйгөйдүн баары өзүбүздө болот экен. Ошо иш-чараны карап жүрүп анан бир анализдеп билип атабыз да чындап. Кийинки пландар эми кандай? Мисалы бул долбоорду ишке ашырып, дээрлик бардык жерлерге, айылдарга китепкана ачтыңыздар. Бул максатка жеттиңиздер. Мындан аркыдагы максат кандай пландар, кантип улантасыздар бул нерселерди? Азыр пландар барбы ишке ашырабыз деген? Сөзсүз. Бугай стратегиябыз деп. Бул азыркыбыз баягы отуруп анан биз ойлондук, чындап эле элибизди билим менен, китеп менен өзгөртсөк болот экен, жакшы иш менен өзгөртсөк болот экен деген ой келди. Анан стратегия катары түзүп алганбыз. Мисалы быйылкы жылы жалаң китепканаларды ачып айландырсак, экинчи жылы китеп окуу жарыштарын. Мисалы ошол эле мисалы бир башка нерсеге кызыктырган сыяктуу эле китепке, билимге да окуучуларды жалпы эле кызыктырышыбыз керек. Мисалы азыр уже мектептерде баштайлы деп атабыз. Мисалы велосипедтерди, ноутбуктарды коюп, кадимкидей сыйлык катары анан окуучуларды ошо китеп окуга жыл боюнча жарыштырыпчы. Мисалы 2,5 айда 21 китеп окуган балдар чыкты ошо китепкананын артынан. Мисалы бир айда 500-600га чейин жумасына китеп окулган айдар болуп атат. Мунун артынан көп жакшы иштер болуп атат. Анан буюрса ошол китеп окуу менен да кылсак, кийинки жылдарыбызда, анан кийинкилеринде болсо ошо китепканаларды заманбапташтыруу боюнча иш кылалы деп атабыз. Техникаларды баягыдай кирге атканда чип менен киргидей кылып, ичинде баягыдай эркин отургудай кылып дегендейчи. Профессионал буюрса. Боло турчу нерсе экен. Себеп биз көп нерсени десе эле баягы батышты элестетебиз, жакшы нерселеринчи. Анан бизге келгенде бул бизде болбойт, 100 жыл, 200 жыл бар деп өзүбүздү мындай стереотип менен таштап коебуз да. Бирок ушул долбоорду кылгандан өзүбүз ынандык. Мындай жакшы идея боло турган болсо колдогон адамдар да болот экен да. Анан Кудайым берсе 3 этапта айтып атып, китеп жеткизүү биринчи максат, экинчиси окутуу, үчүнчүсү заманбапташтыруу болот да. Анан башында айткандай эле, Бакай баса белгилегендей эле, биз айылдарга китептер жеткизип коюп биздин максат эмес да. Жеткизип коюп анан баягы кара кулпу кайтарып калыш максат эмес. Биздин максат ошол жеткен китептерди анан кайра окутуп, окуган жаштарга кайра бир мындай багыт берип кетсек. Билимге, илимге, мисалы чет өлкөгө чыгып дүйнө тааныганга да. Биз баарыбыз эле баягы келечекти көп айтабыз да, мисалы жаркын келечек, Кыргызстан келечеги кең гүлдөгөн дейбиз, бирок анын формуласы кандай десе көп жооп бербейбиз да. Сөзсүз түрдө китеп менен да. Китепсиз балким бизнесмен болушу мүмкүн, кара жумушта мыкты болушу мүмкүн, бирок илимий мындай жүрөгүндө бир мындай руханий баалуулук жок болсо, алыска бара албай калабыз да. Ошол учурда мисалы мен өзүм Америкада болуп келдим, Кытайды көрүп келдим. Алар өнүгүп атышат. Бирок өнүгүүнүн бир эле формуласы бар алардыкы. Негизгиси бир канча мындай себептер бар, бирок эң негизгиси ошо билим. Кайсы мамлекеттен руханий дагы, интеллектуалдык дагы да. Жакшы. Азыр сиздерде 7 дубан көрүп жатат. Анан кийин өзүмдүн салымым кошом деген байки эжелер бар, ошол эле учурда ини карындаштар бар дегендей, кандай келип сиздерге жардам берсе болот, кантип, кайсыл жолдор менен дегендей. Бизде эң алгач ошо жалпы 7 дубанда бардык көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирем. Ушу
ар бир мисалы барган жерибизден жылуу кабыл алып, айылына чейин уюштуруп, агаларга, мындай ата-энелерге баарын ыраазычылык билдирип, ушуну колдоп, болбосо эл колдобосо мынчалык болбойт эле. Анан кимде ким айылыма уюштурам дей турган болсо, биздин баракчаларыбыз бар, кийин калтырсак да болот. Бир адамдан бир китеп деген Инстаграмда баракчабыз бар, Фейсбукта баракчабыз бар, ошол жактан жазса болот. Андан сырткары телефон номерлерди калтырсак болот да. Азыр 0700 44 83 85 деген телефон номер. 0700 44 83 85. Телефон тынбай калат экен да. Номерлерге чалсаңыздар болот, жана да кандайдыр бир өзүңүздүн салымыңызды кошом десеңиз, балким 50 000 китеп бересизби, 100 китеп бересиз, 1 китеп бересизби, ал сизге жарашыктуу жана дагы өзүңүздүн каалооңузга, Анда дал ушул учурда биздин келген конокторго да эркин микрофон узаталы. Рахмат айтып, ийгилик айтып, азыр элге кандай жакшы сөздөрүңүз бар? Акай, сиз баштайсыз. Биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Анан экинчиден өтө бактылуу эл экениңизди эске салып кетмекмин. Айттым го, чет жакта бир канча мамлекетте болуп калдым. Ал жерден көрдүм да башка атууларды, башка элдин жарандарын. Мындай мамлекет, мисалы биз колубузду төшкө коюп турабыз го, ал калай бир кыргыз эл депчи, мындай өзгөчө бир дем менен, патриоттук сезим менен. Патриоттук сезим менен. Бирок кээ бирлер телефон чукулуп атат, кээ бирлер сагыз чайнап отурат, кийимдерди кылып атса да. Бирок кээ бирлер ушундай ал калай бир кыргыз эл деп ырдайбыз. Бирок башка туугандарыбызды көрдүм, төшүнө коет да, бирок ал калай бир кыргыз эл дебейт. Балким Кытай деши мүмкүн, Түркия деши мүмкүн, Россия деши мүмкүн. Айтор, биз бактылуубуз эмне үчүн себеп мекенибиз бар экенине. Ошол нерсени биринчи кезекте туялы. Анан мекен бул жөн гана Кыргызстан деген жазуу эмес. Ал биринчи кезекте биздин мойнубуздагы аманат. Ушул аманатты кадырласак, билсек, анан жаштар көп айтабыз, баягы жаштар мындай мамлекеттин келечеги жаштардын колунда депчи. Анан дайым жооп бере бербейбиз, кандай жаштардын колунда экенинчи. Жооп бергим келет, сөзсүз түрдө билимди жаштардын, мекенин сүйгөн, алдыга умтулган, илим билимге, мындай жаңылыкка өзүнүн арт тарапынан өттүргөн. Ошон үчүн эгерде чындап мамлекеттин келечеги болсок, биз мындай өзүбүздү өзгөртүүгө, билим алууга азыртадан убакыт отурбашыбыз керек. Себеби азыркы агаларыбыз, мисалы мамлекеттик бийликте жүргөн, саясатта жүргөн агаларыбыз эртелүү кечип кетет аларын. Мындай айтканда азыркы муундун колунда калат да. Анан кааласак да мамлекеттин келечеги бизде болот. Эгер биздин деңгээлибиз жогору болгон болсо, өзүбүздү өстүргөн болсок, чындап жаркын келечек курабыз. Бирок эптеп баягы эме менен, акча менен бүтүрүп, эптеп сабакка барып уктап, же болбосо иштерибиз толук аткарбай жүргөн болсок, мамлекеттин келечеги дагы мындай ойлонуп аксап калышы мүмкүн. Келечеги барбы деген да суроо туулуп калышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү глобалдык доордо кайсы бир мамлекетти басып алыш сөзсүз түрдө курал менен, күч менен эмес, мындай жөнөкөй эле билим менен басып алышы мүмкүн, маалымат менен басып алышы мүмкүн, акча менен басып алышы мүмкүн болот да. Ошон үчүн мамлекеттин келечеги бизде, ошон үчүн аракет кыла берели, ар кимибиз колубуздан келген. Келиңиз. Биринчиден сиздерге ыраазычылык, чакырып, бул да чоң бир колдоо болуп эсептелинет. Канчалаган адамдар көрүп атат, жакшы жаңылык менен эгедир болуп атат. Анан айтарым, өткөндө бир кыскача бир Жеңишбек Эдигеев деген журналист агабыз бар, белгилүү. Ошол инсандын бир макаласы чыкты да. Мурда КПССке даңк деп СССРдин убагында. КПССке даңк. СССР тынчтыктын тиреги деген чоң жазуу болот эле, ал тоолорго чейин чыгып кетет эле дейт да. Тоолор жазылап, балдар актап, имараттын үстүлөрүн, анан балдар жалпы эле ошону көрүп алып, кадимкидей ошого багыт алчу дейт. Ошол менен өздөрүнө дух алчу дейт. Анан кадимкидей ошо ураанын артынан элдер ээрчүчү дейт да. Анан азыр болсо дээрлик 30 жыл болду. Андан да убакыт күндө өтүп атат, бирок ошол жазуулардын орду бош турат дейт да. Анан ошол жазууларды биз чындап эле бир жакшы уран менен башташыбыз керек. Мисалы Кыргызстан, Нуржигит Кадырбеков агай жылдын башында айтты эле, 2019-жылы КМШдагы эң китепкөй өлкө болобуз депчи. Анан жакынкы 10 жылдыкта Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепкөй өлкө болобуз деп. Бул нерсе чындап эле реалдуу эле нерсе, мындай корко турган деле же бир мындай кол жеткисиз эле нерсе эмес. Анын үчүн ар бирибиз китепке, билимге, иманга басым жасап коюшубуз керек. Ошон үчүн баардык элди чакырат элем. Ушул элибиз үчүн болуп аткан жакшы нерседе эч ким сыртта калбаса экен, бир да адам кайдыгер карабаса экен, баардыгыбызды ошо мекенге, эли журтка кызмат кылууга чакырат элем. Убакыт чындап бир учкан куш, ошого ар бир мекендешти салым кошууга чакырат элек. Анан жоопкерчилик баардыгыбыздыкы. Анан дагы бир нерсени айтайын.
мындай элде өзүбүздө ишеним болуш керек экен. Мисалы, качан Кытайдан, Россиядан же чет өлкөдөн эмес, өзүбүз жасашыбыз керек экен. Качан өзүбүздөн чыкканда ошонун берекеси болот экен. Жоопкерчиликти алыш керек. Жоопкерчилиги. Мына бул бир эле китеп эмес, көп нерсени өзү жасап койсок болот. Элибизде потенциал бар. Жөн гана ошол кетип аткан каражаттын багытынбы, күчтүн багытынбы, убакыттын багытын туура нукка буруп коюшубуз керек. Ошол менен буюрса, Кыргызстан чындап эле бир алдыда китепкөй өлкө болот, өнүккөн өлкө болот. Буга мен ишендирип айтып кетем. Анын үчүн бир гана ошо кайдыгерликтен кутулушубуз керек да. Айтканыңыздар келсин дейли. Ушул сиздердин баштаган ишиңиздер дагы көптөгөн келечек муунга келе жаткан, биздин аркабыздан келе жаткан баягы кичинекей бөбөктөргө дагы абдан чоң мындай кең келечекти ачып берип атат десек болот. Ушул сиздердин долбооруңуздардын өмүрү узак болсун. Мындан аркы бир гана жакшылыктарды чакырган, дайыма баягы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымын кошкон жакшы бир иштерди баштап жатасыздар. Ийгилик каалайлы. Анан бүгүнкү эфирди дагы абдан баягы кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Жана дагы баштаган кадамыңыздар алгылыктуу улансын, жемиштүү болсун, аягында бир жакшы жыйынтык көрсөткөндөрдөн болсун,